Гүлназ айым. Уақыт өткен сайын 4-ші сезонда соңына шығып келе жатқан сияқты. Бүгінгі чыгарылышта негедір алып барушыларында, қатысушыларында жүрегі башкача. Чынында долбоорубуздун бул сезонундагы өзгөчө көз ирмемдерге бай болду. Бири-бирибиз менен жакшы мамиле түзүп, чакан үй-бүлөгө айландык десек болот. Ошондуктан аягына жеткенге аз убакыт калган сайын менин дагы жүрөгүм сызылдап, ичим ачышып, жанагы кыздарын турмушка узаткан апалардай эле сезимде болуп турам. Бизде мисалы коомчулукта ушундай сөздөр жазылат да. Ушул катышуучу жакпай атат, кетип келе да, минт келе да депчи. Катышуучулар биздин кадимкине бир тууганыбыз сыяктуу болуп калганда, мисалы, бир тууганыңдын деле кандай кыялы болсо, сен аны бир тууган катары кабыл аласың да. Ошондуктан жашоодогу эле адамдар болот атпайбы бул Гүлназ айым? Туптура, анын үстүнө биздин долбоор бул жөн эле багы элдин көңүлүн ачуучу долбоордун катарларында эмес, бул сөзсүз түрдө социалдык долбоор болгондуктан баардык көйгөйлөр, баардыгы реалити болгондой чагылдыранга аракет кылат эмеспизби? Ооба. Негизи катышуучуларга да рахмат. Анткени биздин катышуучулар бир сезон эле өзүн жакшы көргөзүп отурса болмок да. Бирок өзү кандай адам экенин, кыялы кандай, сүйлөгөнү кандай, ой жүгүртүүсү кандай экенин өздөрү мындай ачык көргөзүп кетишти да. Бул жашоодогу адамдарга эң айтылуучу көп советтердин бири бул мындай орусча айтканда мындай настоящий болгула деп коет го. Ошондуктан биздин настоящий катышуучуларга бир кол чаап койбойлу, келиңиздер. Аябай толкунданып окшойм, сөз таппай калдым. Келиңиз. Ошентсе дагы баягы жакшы жумуштун башталышы дагы болот, сөзсүз түрдө аягы да болот дегендей, ошентсе да маанайыбызды түшүрбөйбүз. Анткени бүгүнкү эфир дагы жакшы көз ирмемдерге коштолот деген үмүттөбүз. Биз болсо сиздер менен дароо эле бүгүнкү эфирди официалдуу түрдө ачыш үчүн бакыт издеп калбай анын изинен бир жолуктук миллиондордун ичинен. Канат мырза, бүгүнкү жакшы жаңылыктарыбыздын дагы бири долбоорубузда улам сайын бизде демөөрчүлөр көбөйүп бараткан учуру, бүгүнкү биздин чыгарылышыбыздын дагы демөөрчүсү бар. Ал болсо өзү негизи Гүлназ айым, адам өсүш үчүн, адам бая кызыктуу жашаш үчүн адам саякат кылыш керек экен да. Бирок Кыргызстанда бул саякат кылыш үчүн эң чоң компаниялардын бири Путевка KG деген компанияны угуп жүрөсүз да. Ошол бүгүнкү биздин башкы демөөрчү десек болот, урматтуу катышуучулар. Путевка KG менен дүйнөнү кыдырыңыздар. Азыр биз сиздерге номерлерди айта кетебиз. Ошол номерлерге жазып, кеңсесине барып, телефон менен байланышып, дүйнөнү кыдырганга болушунча аракет кылабыз. Ал эми Путевка KG-ни сурап билүү үчүн 0999 68 00 68 номерине байланышсаңыздар, дүйнөнү кыдырасыздар. Анда биз программабызды мына ушундай жакшы жаңылыктар жана жакшы маанай менен баштоо алдында турабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Биз баштадык! Жакын келип беребиз экранга. Ар эфир сайын биз Гүлназ айым адаттагыдай эле адатка айланып калган нерсе. Бул бизге дем бере турган бул албетте апамдын чайы. Эгерде Гүлназ Чыныбек кызы чай коюп берсе, биз чайды ичкичекти сиздерге чайдын даамын кандай экенин айтып берели. Коюп берейин. Көптөн бери өчүмдү ала албай жүрдүм эле, мына бүгүн чай койдуруп алдым десем болот. Аш болсун. Рахмат. Апамдын чайы бул Кыргызстанда 7 дуанда сатыкка чыгып жаткан убагы. Эгерде кайсыл областтарда, кайсыл айылдарда сатылып жатат деген суроолор боло турган болсо, анда алдыда турган номерлерге байланышабыз. Ушулардын бактысы үчүн анда. Шакеңиз укмуш экен да, ушуга эле калкандын символу дедиңизби? Бисмилла. Эфирди, атмосфераны мени сагынып калган окшойсуз. Өтө баарыңыздарды сагындым. Бирок акыркы эфирди көрүп келбей алган туура эле болуптур дедим. Гүлназ айым, чындыгында акыркы эфирде өтө мындай кыйналганыңызды, жана сиз күтпөгөн окуялар болгонун, оор эфир болгонун акыркы 2 эфиртең биз көрүп аябай сизге боорум ооруду да.
Анан бирок ошол жакта көптөгөн коомчулуктун ой пикири мындай адамдар келбеш керек да, анан биз жолуктук ушундайлар келе береби деген ой пикирлер болуп атат да. Бирок мен мындай сырттан көрүүчүлөр сыяктуу карап ойлондум да, ошол бул жака бактысын тапкан адам, жашоодо жаңылган адам, кыскасы бул жашоодогу эле сырттагы эле адамдар да. Ооба. Биз мисалы иргебейбиз да, сен аябай эч күнөө кылбаптырсың, сен аябай бардык жагың бешкен, сен таптаза экенсиң, сен гана бактылуу болушуң керек деп биз аларды да биле албайбыз да. Ана биз эмнебиз реалити долбоор болуп калып атат биздики. Биздин эшигибизди кандайдан болсо какылап келсе, биз болушунча биздин катышуучулар менен жолуктуруп, алардын бактысын сынап көргөнгө мүмкүнчүлүк түзүп берүү үчүн жаралган долбоор болгондуктан баягы адамдардын бардыгы, талапкерлердин бардыгы, катышуучулардын бардыгы теп-тегиз бирдей, бардыгына тегиз мамиле кылганга аракет кылабыз. Мисалы сыртта жүрсөң деле, аталар, апалар, ушул долбоорду ачканыңарга рахмат, канча адам бактысын таап атат. Чындыгында Кыргызстанда эң бир эле бул реалити долбоор биз жолуктук долбоору болуп атат. Мындай реалити долбоор жок, биз ушун менен мактанып кете алабыз да. Биз эмнеге 4 сезон реалити деп атабыз? Анткени бизде бардыгы чын. Эгерде бир катышуучу силер чын эмес, сен мен ойноп кел деп айткансың, жөн эле мен мындай активин көтөрүш үчүн чакыргансың деп эч ким бизге айта албайт. Анткени биз мындай чындык менен, анан бул социальный проект болгондуктан биз коомчулуктагы көптөгөн нерселерди көтөрүп чыгып атабыз да бул жерден. Бул да болсо коомчулукка болгон, учурдагы өлкөбүзгө болгон кандайдыр бир салым деп дагы айтсак болот. Өтө чоң салым бул Гүлназ айым, өтө чоң. Анткени мындай баягы моралдык, ушундай тарбиялык жааттагы ачылган берүүлөрдүн көпчүлүгү эле мынчалык көп көрүү топтоп, мынчалык көп рейтинги көтөрүлгөн учурлар аз кездешет мегедир тилекке каршы. Ошол эле учурда көрүүчүсү көп, аудиториясы чоң, мындай рейтинги бийик, бирок ошол эле учурда социалдык бардык көйгөйдө, коомдо болуп аткан көйгөйлөрдү чагылдырып, ошол эле учурда баягы коом бул күзгү деп коет эмеспи. Күзгү катары ошондой жумуштар менен алектенип жүргөндөр өздөрүнө сабак ала турган чоң бир аянтча деп айтсак жаңылыштык болбос. Өзү биз жолуктук долбоору бул ала качыга каршы да, ала качууга каршы. Зордук зомбулукка каршы. Зордук зомбулукка каршы. Анан бул жактан ар бир катышуучунун ой пикирин биз сыйлап угуп атабыз. Ошол болобу, кыз болобу, мырза болобу, айым болобу, бардыгы өзүнүн бактысы менен күрөшүп, өзүнүн баягы жашоого болгон максатын айтып, анан өзүнө кандай бала жагат экенин ачык айтып атышат да. Анан мисалы катышуучулар, могул катышуучуларды биринчи, 4 сезон башына келгенде аябай эле башкача болчу да. Аябай эле башка. Азыр өзгөргөнүн, кийингенин караңыз, сүйлөгөнүн караңыз, өздөрүнүн алып жүрүүсү, Инстаграмда баракчасы, аябай күндөн күнгө булар жакшы жакка өсүп атат да. Эми балким мурда ар бир адам баягы күн сайын өсөп өткөнбүз да, катабыздын үстүнөн иштеген сайын өсөп өткөнбүз. Азыр канчабыз катабыздын үстүнөн иштеп алды жакка кетип атабыз да. Ооба. Бир гана катышуучулар эмес, бул жакта баягы алып баруучу катары келгениме 2 сезондун аягына келип атабыз. Мен дагы ушул жаштардан менден кичинекей экен бир топ жаш деп эмес, ар биринен өзүмө өрнөк ала турчу мүнөздөрү, сапаттары, кылык жоруктары бар экен. Мен да өзүмө көп жакшы нерселерди ала алдым десем болот да. Ырчылыкты таштайм деп койбойсузбу? Андан сырткары Канат мырза өзүңүз айткандай, мына канча жерди аралап, биздин кесибибиз боюнча элди аралап жүрөбүз, жер аралап жүрөбүз, 7 область, бул жагы Россия, бардык жакта сөзсүз түрдө биз жолуктук жөнүндө жакшы ой пикирлерди угуп, алардын арасынан дагы так эсимде Москва шаарында бир чай үстүндө бир 60 жашка барып калган эжекебиз айтты, мен жаштык кезимде кетирген каталарымдын дал ушул долбоорду көрүп жатып түшүндүм дейт да. Ошондой бир чоң мектеп десек дагы болот. Ушул эле бизди колдогон, жалпы биздин ошол эле убакта көрүүчүлөрүбүзгө жана ошол ар бир биздин катышуучуларыбыздын да өзүнүн күйөрмандары бар болуп калды. Ушул күйөрмандарына да терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин колдооңуздар менен мына биз жолуктук долбоору өзүнүн жумушун тынбай улантып келе жаткан убагы. Демек, биз жолуктук долбоору бул Кыргызстанга жана жашоого аябай керектүү долбоор экен да. Андыктан мына ушундай өзүңүздөрдүн пикириңиздерди жазып, сол жака баратсак оң жака түздөп койгонго өзүңүздөрдүн жакшы колдоочу пикирлериңиздерди жазып, ар дайым биз менен бирге болгонуңуздарга сиздерге да терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Негизи таластардын жакшы сөзү бар го, мен мактанып кетпесем жарылып кетем деген сыяктуучу. Анан ошол сыяктуу эле биз азыр мактана тургандай эле болуп калыптырбыз да. Анткени бизге 15ке жакын адам баш кошуптур. Биз кандай чоң бактылуулукка себеп болуп атабыз да. Бул жактан
балким биз баш кошконуна себеп болбой убакыт тардыгына байланыштуу сезон бүткөндөн кетип калып аткандыр. Бирок бизден кеткенден кийин дагы алар жумуш жагынан, карьера жагынан да аябай өскөнгө чоң себеп болуп атабыз да. Ооба. Ошондуктан биз бир дагы катышуучу жаман болобу, жакшы болобу, баардык катышуучу биз үчүн бирдей. Мисалы эне деле айтат го, мисалы балдарым үчүн баары бирдей депчи, балам жаман болобу, жакшы болобу, ошол сыяктуу бир сезон биздин катышуучулар менен иштегенге биз баардыгын жакшы көрөбүз. Кыялы жаман болуп атабы, катуу сүйлөп атабы, сөгүнүп атабы, урушуп атабы, кыйкырып атабы, бул дагы адам, бул дагы бактысын табыш керек. Ошол эле сыяктуу сиздер да кабыл алышыңыздар керек. Анткени сиздердин үйүңүздөрдө дагы сизге кыялы жакпаган бир тууганыңыз бар, кыялы жакпаган эжеңиз бар, карындашыңыз бар, жеңеңиз бар, сиңдиңиз бар. Ошол эле адамдар, урматтуу көрүүчүлөр. Ошондуктан биздин катышуучуларга да сиздердин колдооңуздар өтө маанилүү деп эсептейбиз. Ал эми бүгүнкү эфирибиз ушундай жан дүйнөнү бир козгогон, жүрөктү козгогон эфирлерден болот окшойт деп билип турам. Анткени бизде өзгөчө катышуучулардан сырткарыда катарыбызда улуттан конокторубуз бар. Албетте, бул биздин коноктор Тилек мырза менен кыз жөөккө каттуураак кол чаап коелучу. Элибиздин сүймөнчүгүнө айланган жуптар, биз жолуккан табышкан жуптар. Өлө Токмокко тоюна барып, билесизби, Тилек мырзанын тоюна барып, кирер менен ресторанга кирип келатсам, Токмокту байкелер казан жак алып барып, чучукту кесип берип, мээди оозго салып, анан аябай батасын берип ыраазы болушту да. Ошондо кадимкидей мындай биз чоң иш кылганыбызды түшүндүк да. Мисалы Тилек мырзанын тоюнан өтө чоң сый көрүп келдик. Кудалардай болуп эле. Сиз деле жакшы сый көрдүңүз, айтсаңыз. Жакшылыкты билбейчүбүз деп эле. Унчукпай турасыз деп эле. Сиз сүйлөп бүтсүн деп күтүп атам да. Албетте жүрөгүбүз азыр дагы көрүп алып, албетте кубанып, жүрөгүм толкундап турган учуру баягы өзүңдүн кызың менен эле күйөө балаң босогоңо кирип келгендей сезим тартылып атышат. Жакшы жаңылыктар менен бөлүшөйүн деп келиштир. Кош келипсиңер биздин студияга. Сагынып калдыңарбы? Тилек мырзанын энергетикасы дал ошондой эле, кыз жөөктүн күлкүсү да дал ошондой эле. Азаматсыздар, интернет желесинде да көрүп калып атабыз, күлкүлүү, тамашалуу видеолорду тартып атат. Тилекке негизи кыз болгон аябай жарашат. Бун актерский күчтүү экен дегеним го, көбүрөөк аткарып туруңуз. Анда сөз кезеги биздин Тилек менен кыз жөөккө берели. Келиңиз. Бактан Урушмай жок. Бүгүн жакшынакай кеткиле деп эле. Ушу чакырганыңыздарга чоң рахмат. Бизде буюрса баары жакшы. Үйлөндүк, жайландык. Бир четинен токтолдук дегендей. Үйгө эрте келе баштадым. Үйгө коркконуңуздан эртеби же эме сагынганыңыздан эртеби? Азырынча сагынгандан. Өкө тең бар дейсизби? Азырынча сагынгандан болот окшойт. Кандай болду? Канча убакыт болуп калды? Буюрса 6 ай болду. 6 ай болуп калды. Сон 6 айда кандай кызык күндөр өттү? Кыз жөөк кандай келин болуп атат Токмокко? Апам айткандай, менин келиним өтө назик дегендей эле назик келин болуп атат окшойт. Бирок назиктиги мага көрүнбөй эле да. Негизи ошол акылдуу келин назиктигин эме назиктигин күйөөсүнө көргөзбөйт да, назиктигин башкаларга, кайын журтуна, туугандарга көргөзөт. Анан ушундай да, негизи ушундай болуш керек да. Анан кыз жөөк сизде кандай болуп атат? Тилек мырза бул жактан өтө коомчулукта бул деген, ой, Тилек джентльмен экен, айтканын кылат экен деп аябай көп баа берди. Чын эле ошондой экен Тилек мырза? Саламатсыздарбы? Бешик Боңузбек болсун. Чоң рахмат. Ооба, башында мага келгенде кандай болсо ошондой да жашоодо делечи. Кандай десем, айтканын кылат ооба. Айтканыңызды кылат, туура. Анын башында эле билгенбиз, айтканыңызды. Анын жашырган эми айтканда дегенде багы бир нерсе суранганда, сөз бергенде ошону аткарат да. Мындай айтып коюп анан жок болуп кетпейт деген сыяктуу да. Ооба, кылам деп коюп анан калып калбайт анысы. Кандай өзгөрүштөр болду турмушка чыккандан кийин жашооңузда? Кандай экен келин болгон? Жакшы экен. Кандай кабыл алды Тилектин туугандары? Кайын журтум жакшы кабыл алды. Өзүнүн кызындай
кандай десем, баягы келин деп эмес, өзүнүн кызындай кабыл алып, азыр жакшы, буюрса азыр көнүшүп келатабыз да. Сиздерди биз жолтоо аркылуу табышкан жуп деп бизден дагы кабар алып атасыңар деп сурап калышат, баары жакшыбы деп сурап калышат. Анан өзүңүздөрдөн да кайрылып, коомдук жайларда жүргөн учурларыңыздарда кайрылып, жакшы тилектерин айтып, ошондой учурлар болуп аттыбы? Ооба, андайлар дагы эле көп. В основном апалар келип эле бетибизден өбүп, мен неберем менен сүрөткө түшүп койчу депчи. Ушул НТС берүүсүнө сиздерге чоң рахмат. Сиздерге терең таазим, ушундай жаркылдаган кызыңарды мага берип, мындайча айтканда, мен жашоомдогу эң чоң белекти сиздер мага тартууладыңыздар да. Кудайыма миң мерте шүгүр, азыр буюрса баары жакшы. Ушул биздин кичинекей бир күйөрманыбыздар бар, ушул күйөрмандарыбызга терең ыраазычылык, баарына чоң рахмат. Кандай видео кирбесин, сториске видео салбайлы, ар дайым колдоп, жазышып, жакшы сөздөрүн жазып турушат да. Ошо баарына терең ыраазычылык, чоң рахмат. Кандай гана жакшылыктарды бизге кааласа, аларга 2 эселеп, 3 эселеп кайтсын да. Баракелде. Кандай кереметсиздер. Кандай жаңылыктар бар алдыда? Жаңылыктар өтө көп. Ошон Буюрса эң чоң бир жаңылыгыбыз буюрса биз быйыл наристе күтөбүз. Керемет. Өтө эң жакшы жаңылык. Эң чоң бир жаңылык ошол буюрса быйыл ата апа деген статуска ээ болобуз. Кут болсун. Бул да Кудайымдын берген чоң бир белеги десек болот. Кудайыма миң мерте шүгүр. Ушундай нерсени наристени бизге тартуулагантат. Буюрса ушул жубайым болсо буюрса аман эсен көз жарып алышын деп тилеп отурабыз азыр үйдөгүлөр менен. Эң башкысы тилегенибиз ошол болот да азырча. Жумуш кылдырбай, аяп, эркелетип, жарым чакка суу көтөртүп койдо. Өтө сонун керемет жаңылык экен. Кудай насип кылса, биз жолтоо долбоору дагы бир небереге байыганга саналуу убакыттар калыптыр. Ылайым эле жалпы биз дагы катышуучулардын атынан, жалпы долбоордун атынан аман эсен көз жарып алышыңарды тилейбиз. Жеңилинен берсин дейт. Жараткан берген түйүнүн оңой чечип алгыла. Кудай буйрса, жакшы сүйүнүштүү. Сүйүнүштүү жаңылыгыңыздар үчүн куттуктайбыз. Бизде дагы бир ата статусуна ээ болуп, Ислам мырза, Турдалы мырза эмес албетте. Турдалы мырзага да ошондой ийгилик каалайбыз, жуксун депчи. Куш келипсиз Ислам мырза, бешик болуп бекем болсун. Ассаламу алейкум барыңыздарга. Чоң рахмат, сиздин дагы балаңыз куш бекем болсун. Рахмат. Жакшы кыргыздын чыган жигиттеринен болсун. Ошол буюрса бияка келгениме кандай айтсам, бир жыл ашып калыптыр да. Бияка бижоктукка жаңы келгенде жөн гана катышуучу катары келсем, бир жыл өтүп мына ушул куттук студиядан үйлөнүп, ушул жерден эле буюрса мына ата статусун алып отурабыз. Буюрса Силерге келип чын эле баш кошобу дегендер, бизге келип баш кошмокчусун, балалуу болуп атышат. Бул чын да. Сизден деле сурашса керек, силер чын эле үйлөндүңөрбү депчи дагы деле. Башында эмет жүргөндө сурап калчу. Атайын кыласыңарбы же чындап эле үйлөндүңбү деп башында ишенбей жүрүштү. Анан кийин акырында неметкенде азыр көчөдөн да көрүп калып ошо куттуктап калышат. Назиранын ден соолугу кандай, балаңыздын ден соолугу кандай? Назиранын ден соолугу жакшы. Буюрса токмокто кайын журтта. 40 чыгарып алса, анан аман эсен үйгө алып келем. Балаңыздын аты ким? Баламдын аты Нурдан, Тайнем койду. Тайнем койду? Сон, керемет. Канча күндө бир барып атасыз анан кайын журтуңузга? Көйлө барып атам, анткени азыр
памперс ташымай дагы керек нерселерин абармай. Бир жумада канча жолу ушуну күндөбү? Күндө эмес, бир жумасына 1-2 жолу кээде андан көп болуп калат. Сом мыкты аты болуп атыптыр да демек, Азыркы убакта Найзирага да поддержка бериш керек, колдоосу керек жолдошунун. Эмне жаңылыктар? Экинчисин достор деле киргизген. Бул тамашалуу суроо болчу. Буюрса ниет коелу да 1-2 жылдайын экинчи балалуу болдук деп, экинчи нөөрөлүү болдук деп дагы бул жака жакшы жаңылык менен күтөбүз, сиздерди. Жакшы жаңылыгыңыз куттуу болсун. Сиздердин да уулуңуздар кең келечектүү, кыргыздын келечегине жараган. Баягы кыргызда жакшы сөз бар го. Эң жок эле дегенде ата энесиндей сиздердей уулдардан болуп чоңойсун. Кудай насип кылса, чоңоюп ушу архивден көрөт чыгар. Кандай таанышканыңыздарды, кандай той болгонун, келечеги кең уулдардан болсун, өмүрүн берсин. Айтканыңыз келсин. Бизде негизи дагы баш кошкондор толтура. Ошонун арасынан тандап биздин редакторго жаккандарын чакырдык деп эле киргизген. Албетте тамаша бүгүн негедир бизде орунлуктар аз болгондуктан биз аздан чакырып туралы дедик. Анткени башкаларга да үлгү болуш үчүн, чын эле биз жолуктуу долбоорунан баш кошуп аткандарды унутуп калбаш үчүн биздин коомчулук. Ал эми ушулардын жолу карай сапар тарткандардын мамилеси кандай болуп атат? Негедир төрдө отургандардын маанайлары жылыш контент жагынан жакшы кетип атат булар. Жашоо жагынан Адилет менен Мадинаныкы кандай кетип атат, ошол бизге аябай кызык да. Санжарго бул сүйүүсү үчүн жалгыз күрөшүп атканы бул баарыбызга белгилүү. Жакындан билүү үчүн биз бул жакка чакыра албайлыбы, келиңиздер. Адилет жана Мадина. Ай рахмат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу Канат мырза, Гүлназ айым, катышуучулар, жалпы кыргыз журтчулугу. Саламатсыздарбы? Охт. Өлө күтүп атсак Мадинадан көп сөздү, Саламатсыздар, мен кеттим деп койсун. Эми бизде бардыгы жакшы. Суроолор болсо жооп береликпи? Өзүм мындай сезилип атат да. Ичиңиздерде бир балким келишпестиктер болуп калып атабы, таарынычтар болуп атабы, ушуну айтпай эле элге баары жакшы эле отулуп коелучу, катышуучуларга деген сыяктуучу. Негедир бир ортоңуздарда мындай гармония ойногонун, же кандайдыр бир жаңылануу нерселерди биз көрбөй атабыз да. Башында аябай жакшы баштап келаттыңыздар эле, азыр кайрадан мындай токтоп калгандай мамилеңиздер, мурдагыдай бири-бириңиздерге болгон кызыгуу азайгандай сезилип атат да. Ошону айтып берсеңиз биз угалы. Сырттан караганда балким ошондой көрүнүп аткан чыгар. Анткени биз видео тарта албай атабыз. Бирок анын тышында биз жашоодо жумада 2 жолудан, даже андан деле көп жолугуп атабыз да. Отуруп тамактанабыз, бир иштерди кылабыз. Бирок чындыгында ошол экөөбүз жолукканда негедир видео тартып коелук деген нерсе ойго келбейт да. Отурдук, тамактандык, башка иштерди кылдык, чогуу бир нерселерди изучать эттик, окудук, анан кетип калып атабыз да. Ошондой болуп калып атат чындыгында. Балким Мадинанын да кошумчасы бар чыгар, бизде мындай келишпей калган, жакпай калган, эми баягы мамиленин үстүнөн иштөө ошол экен да, бир майда чүйдө нерселер бар. Бирок ал нерсе биздин олуттуу мамилебизге мындай тоскоол деле эмес. Керемет. Мадина, сиздин жообуңуз? Бизде эч кандай урушуу деле болбойт. Себеп дегенде ошо аз жолугуп баратканыбызды сезип, анан экөөбүз тең окуйлу деп чечкенбиз. Жумасына 2 жолу жолугуп, сөзсүз түрдө окуйбуз. Анан ошол окуу менен эле билбейм, негедир сезилбейт, бардыгы жайындагыдай эле көрүнөт бизге. Ошондо суроо берейинчи, окуйлу деп чечкенбиз дегенде бир кандайдыр бир жаатты тандап алып, ошонун үстүнөн бирок экөөңүздөр эле, эч кандай мугалим жок, экөөңүздөр бири-бириңиздерге мугалим, бири-бириңиздерге окуучу, ошонун үстүндө жолугушуу, мындай орусча айтканда свидание деле ошонун алкагында өтүп аткандай, Сыр болбосо кайсыл жаатты, кайсыл тарапка көздөй мындай өнүгүү жолундасыздар? Англис тилин өздөштүрөлү дегенбиз. Экөөбүздө тең база бар экен, грамматика бардык жагын жакшы билет экенбиз, бирок сүйлөшүү аз экен да.
анан ошол тилде сүйлөшүп көбүрөөк ошол жакты өздөштүрөлү дегенбиз. Буюрса келечекте чет өлкө жакты кыдырып келсекпи деген жакшы пландарыбыз бар. Анан ошол жака барганда переводчик колдонуп, котормочу колдонбостон өзүбүз которгубуз келет. Кандай сонун формат, жолугушуунун форматы? Өтө сонун, активдүү жолугуп атасыздар, сүйлөшүп атасыздар, окуп атасыздар, оюңуздар бир, пикириңиздер бир, максатты коюп атасыздар. Анан мындай жашоодагы сиздерге зеригиштүү болуп калбайбы? Негедир мындай Адлет мырза үйлөнүү сунушун киргизип койдуңузбу? Жок дегенде күзүндө баш кошолу же мындай кылып баш кошолу депчи? Же ушундай эле жашоо жагып атабы сиздерге? Мисалы Тилекти көргөнбүз да, Тилек өзүнүн бактысына жетиш үчүн эртерээк үйүнө алып кеткенге шашылды да. Демек Тилек мырзада мындай чыныгы сезим, чыныгы сүйүү ушундай 100% толуп турганын көрдүк да. Сизде дагы мындай толуп атабы? Ошол нерсе качанкыга аракет кылайын деп атасыз? Канат мырза, адамдар ар түрлүү да. Тилек мырза баягы эмоционалдуу адамдардын катарын толуктайт го дейм да, азыр өзү да жооп берет. Булар болсо менимче Өкүл апасы. Жок, бул негизичи мен суроо бергеним Мадинага жагып атат. Чындап жагып атат. Анткени кыз киши мырза тараптан күтүп атат да. Кыз киши өзү айта албайт да бул нерсени. Мадинанын суроосу да бул. Биз бул темада көп эле жолу сүйлөшөбүз. Керемет. Жакында эле эмес, башынан эле ушул темада да сүйлөшкөнбүз. Анан экөөбүз пландарды да койгонбуз бул темада. Жакынкы план, алыскы план деп, анан бирок күзгүгө деп акыры токтоп атабыз азыр, ушул күзгүгө депчи. Ошондой, Тилек мырзадай эле мен деле толуп баягы сиз айткан нерсе. Баары бир керектүү нерсе да, үйлөнүш керек башка. 10 китеп окуп бүтүп алалы дейсиздер күзгүгө чейин. Айтор ал күн деле алыс эместир, буюрса болот. Өзү Адлет мырза менен Мадинанын инстаграмында да видеолор сонун кетип атат, кол чаап коелу, мындай сонун форматта бири-бирин жарашып, бири-бирин толуктап. Келиңиз Мадина. Мен ошол суроого негизи чекит койгум келет. Башында баягы адамдар айтат го, бизде батыраак болгону жакшы, жакшылык нертегечи жок депчи. Ойлоп көрсөм ал жагы деле туура, бирок менин бул олуттуу мамилелерим эң алгачкысы да, ушундай кыз жигит статусунда жүргөн олуттуу мамилелерим. Жана Адлет мырзаныкы деле ошондой болсо керек. Ошол себептен мен көбүнчө мындай наслаждение алгым келет да, ушул моменттен ар бир көз ирмемден бакыттап, рахаттанып алгым келет да. Ошондон мен эч кандай шашпай элемин, шаштырбай элемин. Мага бардыгы ынап жатат. Анан 5-сезондо той деп жакшы жаңылык менен келе тургандай болушубуз керек да. Эми негизи чыныгы сүйүү бул никеден кийин деп коет да. Анткени ошол никеден кийин көп нерсе жаңы жолдор ачылат, көп жака чогуу барасыздар. Эми азыр сиздерде мисалы сиз үйүңүзгө кетишиңиз керек, Адлет мырза үйүнө кетиш керек, сиздин апаңыз мончадан монча чейин чыгарбайт. Анан качан экөөңүздөр толук түрдө баягы нике кыйылгандан кийин көп мүмкүнчүлүктөр ачылат да. Ошондо ар бир минута бул бактылуу көз ирмемдер болот да. Ошон үчүн ушул нерседе баягы мындай го, көп мамиле уланып кетсе дагы бул ортодо кандайдыр бир тоскоолдуктар болушу мүмкүн да. Ошон үчүн 100% шашпасаңыз да, эми мейли сиз шашпай эле коюңуз, Адлет мырза, сиз шашсаңыз эле баарын чечесиз да. Туура айттымбы? Бул жерде мырза эле эгерде мындай күчтүүрөөк мамиле кылса, чечкиндирөөк мамиле кылса, балким күзүндө тойдо жолугат экенбиз да. Ошол анда сиздердин мамилеңиздерге да ийгилик каалайбыз. Күзүндө деле, күз деле убакыт деле учканбыз, 3-4 айдан эле күз келип калат. Балким 5-сезондун 1-чыгарылыштарын экөөңүздөрдүн тоюңуздар менен баштайбыз, Кудай буйруп, Кудай насип кылып калып ошол. Китептен алып алгам балким мен. Ошол күндөрдү насип кылсын, ошол күндөрдү чогуу көрөлү, экөөңүздөрдүн бактыңыздарга чогуу болойлу. Кудай буйруп калса, ошондой жүп болуп, үй бүлө болуп калсаңыздар, жөн эле эмес, сиздер жанагы контенттерин да сөз кылып калбадыңызбы, Канат мырза? Ошондон улам дагы ал жаатты дагы мисалы Тилек менен кыз жибек баягы юмор, тамаша, элге жакшы маанай тартылуу максатында контенттер тартып атышпайбы? Элдин көзүндө жүп болуп калгандыктан сиздерде болсо ушундай окуу тарапка ыктаган контенттер чыгат окшойт деген ой болуп атат. Чындыгында биз ар бир жакшылыгыбыз менен, жакшы жаңылыктарыбыз менен бөлүшкөнгө ынтызарбыз. Балким тойдо
эми ооба буюрса 5-сезондо балким тойду ушул жерден кылабыз деген азыр сиз айткандай ушундай ой келди. Контент темасында бизден катталуучулар келет да Инстаграмданчы. Анан көбүнчө ушул жаңы үй бүлө кургандар, жаш жубайлар, анан апалар ушулар жазып калышат да. Дени сак мамиле дегениңер жакты, бири-бирин баалоо дегениңер жакты, ушундай контенттерди күтөбүз депчи. Бирок чындыгында баягы бул боштук бар экен да ушул темадачы, биздин кыргыз тилдүү контентте. Биз дагы балким эмнеге болбосун, бизден кийинки өсүп келаткан жаш балдар, кыздарга керек болуп аткан нерселерге бир кичинекей пайдабыз тийип калабы, өзлөрүнө бир нерсе алабы деген жакшы изги тилекте ошондой контент чыгаралы деген план ойлорубуз бар. Ошондой. Биз өтө кубанычтабыз. Сизде суроо барбы? Байкоочу мырза. Саламатсыздар. Канат мырза, Гүлназ айым, катышуучулар. Мен Адлетке суроом бар да. Контент отпайсыңарбы? Видео тартып жүрөсүңөр. Анан болгондо дагы Асель экөөң дайыма жолугасыңар да. Аябай. Анан Мадина кызганат деп ойлобойсуңбу? Бул жакта сүйлөштүңөр беле? Мадина кызганат. Бул темада да сүйлөшкөнбүз. Балким баягы сүйлөшөбүз да, анан кызганбайм, түшүнөм. Ушундай жумушуңуз ушундай деп айтат. Буга ыраазымын. Бирок баары бир айтып койт турам. Жөнүн айтып койт турам. Баары бир бар да, кантип мен деле түшүнүп турам, ооба колдойм сизди ушундай деп аткан мененчи, баары артында жаткан нерсе бар да. Адам болгондон кийин, сезим болгондон кийин кызганыч сөзсүз түрдө болот. Аны мен да түшүнүп турам. Бирок бул жакта сырттан караганда ушундай кызганыч болот да. Ой, тиги Асель менен жүрөт, мага дагы личкама жазып калышат да. Жеке катымачы, сен Мадинанын көзүнө чөп салып жүрөсүң, кечирип коюңуздар. Эмнеге сен Асель менен видео тартып жүрөсүң депчи. Балким сырттан ошондой көрүнүшү мүмкүн. Бирок чын жашоодо, реалдуу жашоодо Асель экөөбүз бир контракт эмебиз бар, жобобуз бар. Ошонун негизинде кээ бир видеолорду чогуу тартабыз. Бул нерсе сезимдерге эч кандай тиешеси жок, болбош дагы керек. Бул нерсеге мен 100% ишенгеним үчүн, бардыгы ачык айкын болгон үчүн бул жака кызганычтын деле кереги жок да, себеби жок. Мадина ичинен отурат го дейм азыр. Көзүндө сүйлөшөбүз деп. Тийип алайын ансага. Мен башында келгенде айткам, кызганыч деген нерсени жакшы түшүнө бербейм депчи. Ошол сыңар эле түшүнө алган жокмун башынан эле кызганыч деген эмне экенин. Асель айым менен Адлет мырзага рахмат. Экөөнүн аркасы менен ошол сезим табигый сезим экен. Бул боло турган ар бир адамда башыма келди. Бирок ошол нерседен качпай. Асель кылып бере бир жолу пайдасы тийди. Кызганыч болгондон кийин аны кандай чече билүү маанилүү экен да, бар нерсени. Анан өзүмдүн себептерим бар. Азыркы учурда эч кандай кызганбайм. Ошол бир 3 себеп таптым кызганбаш, эмне үчүн кызганбаш керек экен. Вот. Ошон үчүн кызганбайм. Кандай себептер экен дейт? Биринчиден, мен азыр Адлет мырза менен мындайча айтканда статусум бар да. Кыз жигит деген мамилем бар да. Асель айым менен экөө иш жаатында эле чогуу жүрүп жатат. Эгер мен Асель айымдан кызганып, Адлет мырзанын улам башына чай кайнатып берсем, мындайча айтканда, анда өз бедел баркымды түшүрүп алам да. Өз ордумду билишим керек. Ошондуктан ал нерсеге маани маңыз берип майдаланбашым керек деп ойлойм. Анан экинчиден болсо, мен болочокто ошол эле буйруса эне боло турган айым болгондуктан өзүмдү ошол башкаларга короткон энергиямды өзүмө жумшап, билимиме жумшасам, токтоо болсом, ошол мени көбүрөөк көркүмө чыгарат деп ойлойм. Баракелде. Да, ошо сыңары себептер бар. Бирок бул нерсе сиз айтпадыңызбы? Мен мындай Адлет менен Аселге рахмат, ошо табигый кызгануу кандай экенин мага ачып беришти депчи. Эгерде Адлет мырзанын видеосу да күчөп кете турган болсо, сиз акылга салып айттыңыз, ушул 3 нерсени кылбайын дедим депчи. Бул күчөп кете турган болсо, сизге зыян алып келбейби? Мисалы, эми Адлет мырзанын Инстаграмына кирсеңиз эле Асель экөө, обложкада Асель экөө, бияктагы Асель экөө ушундай. Мен жооп бербейм суроо. Азыр жооп беросузбу айтына? Адлет мырзанын өз абири өзүндө да. Эркти каалашынча койгом да.
ошол Адилет мырзанын азыр дөөлөтү жанып турат, дөөлөтү менен кошо сыналып жатат да. Тигил тарапты да көрсүн, бул тарапты да көрсүн, кайсыл нукка болсо ошого жараша кийин келечеги түзүлөт да. Ошондуктан мен бейкапармын. Кошумча иретинде мамиле сүйүү ишенимден куралат дейбиз го. Бул жакта чоң ишеним бар. Бири-бирибизге болгон, мен өзүмө болгон. Мисалы кээ бир адам болушу мүмкүн да, биз жөн эле жумуш менен жүрөбүз деп анан өзүнчө жолугуп, кээ бир темаларды сүйлөшүп дегендейчи. Мен өзүмө 100% ишенгендиктен мен андай шудуң-будуңум жок. Мен бир гана жумуш менен чегинде, границалардын чегинде сүйлөшөбүз, ошонун чегинде жолугабыз и контент тартабыз. Мисалы үчүн Асел экөөбүздүн кучакташып же болсо башка ушинтип жүргөн видеолорубуз жок да. Байкасаңыздар жөн эле мындай дистанцияда кээ бир темаларды эле тартабыз да. Ушундай темада тартылат. Анан Мадина айткандай сыналып атат деп атпайбы? Бул ооба мен үчүн чоң сыноо. Сүйлөшүп отуруп да айттык, мага мындай эркиндик берди чын элечи. Адилет, мен эчтекеңе кийлигишпейм. Эмне кылсаң өзүң билесиң. Чындыгында кээ бир адамдар үчүн бул мени кызганбайт, мени текшербейт, ушундай. Экөөбүз даже бири-бирибиздин телефонубузду текшербейбиз да. Анан бул нерсе кээ бир адамдарга ооба туура эмес жагына буруп коюшу мүмкүн, текшербейт, кыла берсем болот депчи. Мен ошол нерсени тыйган үчүн эмес, мен өзүмдүн абийиримдин астында ошону кылбай аткандыгым өзүмдүн өзүмөн иштөө жана сыноо болуп атат чындыгында. Жоопкерчиликти өзүңүздөр. Жоопкерчилик болот. Экөөңүздөргө суроом бар. Негизи баягы ортоңордогу мамилени идеалдуу көрсөтөсүңөр да. Мен деле силерди жакшы көрөм, бирок все равно баягы мамиленин ортосунда бир нерсе болот да. Ошол жагыңарды айта кетпейсиңерби? Ооба. Андай нерсе сөзсүз түрдө бар. Мен баягы япондор менен аралашып калганга алар аябай так жүрүшөт го. Анан бул мырза айтат да, бир жолугушууну белгилейт өзүчө. Анан жок да. Ошо ойдон жок. Мен болсо сарсанаа болом. Мага мындай алдын ала мондай койдубу, убакты саатын бардыгы туура болуш керек, ошол жака барышым керек да менчи. Анан же үйүм алыс болгондуктанбы аябай күйшөлөм да. Анан ошол нерсени айткам бир жолу. Эмне үчүн сиз момундай иштериңизди момундай кылып жазып албайсыз? Бул күнү мындай кылам, тигини күнү кындай кылам деп кыргызчылыкка сала берет экенсиз, чаржайт экен. Анан бир күнү өзүңүз ошол жактан бирөөгө барбай коесуз, анан ошондон ишиңиз сизге доверие, ишенич кетип калат деп ошол жөнүндө айткандан кийин эртеси күнү мени жанына коюп алып анан бүт список кылып түзүп чыкты да, буяка баланча мындай тигиндей, анан ошондой ыраазы болуп калдым. Анан азыр ошондой учурлар болот албетте. Дагы айта берсе көп андай нерсе бар. Адилет мырза. Мага чаржайт жагат эле. Списокко жазсаган жакпай атат дейби. Чыгармачыл адамдарда ушундай болот го. Творческий бардак деп коет го. Чын ушул теманы Мадина айтканга чейин мен бөлмөмдө столдун үстүнө мани берчү эмес экен да. Тетрадьтар, кагаздар, башка буюмдар аралашып эле жатчу, ачкыч, башкалар болчу. Анан үйгө келип карасам чын эле ушундай аралашып жатат. Анан ошол күнү бардыгын оңдоп түздөдүм. Бөлмөнүн ичинде бир сире иретке келтирдим. Анан жумуштарды, тизмелерди баарын кылып, азыр ошол нукка түшүп, көнүп келатам да. Эми буга чейин деле ошондой кылып келгенбиз, бирок баары бир чектен чыгып кете беребиз да планданчы. Ошол нерсени темирдей тартип менен жасоого мага түрткү болду Мадина. Эми Мадинанын билбейм, мага бир нерсе жакпаса дароо эле ошол жактан тамаша мененби, башка нерсе мененби айтам да. Азыр жок. Азыр бардыгы жайында. Мисалы, бир жери жакпай калды, Мадина өзү да билет. Көбүнчө тамаша менен какшык деп коет го кыргыздачы. Ошондой сөз менен мага сүйлөгөн жагат, ошондой чыгып кете берет. Ошентип тамашага чалып айтып алам да. Анан өзүнчө бөлүп мага могу сапаты жакпайт, мондай деп андайым жок экен. Ошондой эле болсун. Анда ийгилик каалайбыз. Ордуктардан орун алып бериңиздер. Суроо болду окшойт, Биз дагы кийинки жуптарыбыз күтпөгөн жерден баш кош эмес, чогуу сүйлөшүп калгандар Болот мырза менен Сымбат айым. Келиңиздерчи сиздерде кандай? Келиңиздер. Мамиле чындап эле жакшы уланып атабы же бакыт локти кусайды эле?
Бизде азыр иштеп атабыз мамиленин аркасында. Пока что баары эле жакшы. Кандай болот? Сымбат айым айтсынчы, Болот мырзанын. Саламатсыздарбы? Баары эми жакшы эле, мындай стабильно. Буюрса эмес. Тиги жума өткөн жумада балдарыбыз менен площадкага барып сейилдеп келдик. Ошон үчүн эч кандай видеобуз деле жок, анткени балдарыбызды Тапкан жоксуздар. Элдин баарына көргөзгүбүз келген жок. Анткени ар кандай адамдар бар, кандай ойдору, кандай ойлору бар билбейбиз. Ошон үчүн кичине конфиденциальный калтыралы дедик ошолорду. Анткени азыр Болот мырзанын кыздары өзүнүн колунда. Ошон үчүн балдар менен эле жүрдүк. Кандай болду ошол нерселер, Болот мырза? Кандай мындай сезимдер болду? Буга чейин кыздарыңызды өзүңүз жалгыз ойнотуп жүргөнсүз да, бул жолкусун кызыңыздын апасы бардай сезилди, бул жакта жаңы апасы бардай. Негизи коркуп аткам да, этот тил табыша алабы же таппай кетеби депчи. Андан кийин мен да көптөн бери ойлонуп жүргөм да, жолугуп, сүйлөшүп, мындай ойнотуп көрөлү деп. Анан вроде нормально, жакшы болуп кетти. Дагы эмне жаңылыктарыңыздар бар? Сымбат айым, Болот мырза кандай экен, мисалы, убагында внимание берип атабы? Эми кээде бербеген жактары деле бар. Өзү күтүп атат да, өзү. Палево. Бирок жакшы эле, мындай нам очень весело. Бири-бирибизди түшүнүп, мындай. Самый главный этот мелочныйсың да? Жок, кандай жок. Өткөн эфирде ырдаганыңыздарды уктук элек, анан дагы эле менин жүрөгүмдө ушул силерден бир дуэт уккум келе берет да. Качан чыгарасыздар? Качан ырдайсыздар? Ошо жакын арада бышырып атабыз. Азырынча айтпай турабыз, анткени көз тийип калышы мүмкүн, же мындай деле болот го, мындай бирдемкени айткандан кийин ошон үчүн анча көп мындай громко сүйлөгүбүз келбейт. Болгондо буюрса билесиз, биринчи турмуш куруу жөнүндө сүйлөшүп көрдүңүздөрбү? Экөөңүздөр жолугуп атпайсыздарбы? Жолуккан кезде болжолдуу түрдө мындай канча пайыз чыгармачылык жөнүндө, ырлар жөнүндө, күнүмдүк тиричилик жөнүндө, анан канча пайыз жеке экөөңүздөрдүн мамилеңиздер жөнүндө жана келечегиңиздер жөнүндө сөздөр болуп атат? 50 на 50 эле го. Мындай биз чыгармачыл адам болгондон кийин биздин жашообуз чыгармачылык менен мындай кошулуп кетет экен да. Ошон үчүн как-то мындай невозможно это разделить. Баары кошулуп эле кетет экен да. СМС жазуулар кандай кетип атат? Мисалы, милая, милашка деген сөздөр кетип атабы же? Бизге эми Сымбат айымга жакпайт? Мындай кандай брат деп эле жаккан жок Сымбат айым. Жок, биз сөз менен эмес, жана жазып чалганда эме ырдайбыз да. Сүйүп туруп Ырдап сүйлөшөсүздөрбү? Жок, Сымбат айым айткандай эле ошондой болуп атат. Например, биз жеке жашоо менен чыгармачылыкта экөө аралашып кетет да. Биринчи чыгармачылыкта эме болуп кетсек, тиякта аралашып кетет. Ушундай болуп калат. Кыскасы экөөңүздөрдүн темаңыздар бир, жашоо кызыктуу болуп турду аябай, Туура айттыңыз. Биздин мындай чувство юморубуз дагы мындай окшош экен да. Бардык жактан. Ошон үчүн аябай эле весело. Булар акыркы чыгарылыштарда ошондо дуэт ырдаштып эле. Мен көрбөп турмун аны. Ырдап көрсөңөр. Где найти любовь сильней? Мы были вместе столько дней, оттого лишь больней. Пусть моя душа в слезах, но эти слезы на глазах видеть вам я не дам. Я за тебя умру, посмотри в глаза мне, я не лгу.
если хочешь за тебя умру. Чтобы ты знала, что никто тебя не любит так, как я люблю. Ушундай жагымдуу музыканы чечип берип аткан биздин профессионалдуу музыкант Эрлан Тогузбаев мырза. Бүгүн жеңебиз ак көйнөк кийгизип жиберген окшойт. Сен видеого тартып калса дагы деп. Керемет, сиздердин мамилеңиздерге да ийгилик каалайбыз. Көп видео контенттерди күтөбүз. Анткени сиздерде бир гана өзүңүздөрдө болгон мамиле эмес, коомчулукка болгондо жоопкерчилик. Сиздер кандай жүргөнүңүздөрдү, каяка барганыңыздар баарына кызык да. Ошон үчүн контенттерди унутпайбыз. Кудай буйруса баардыгы болот. Айдын суросу. Айылга шайсың. Мен каалайм силердин экөөңөрдүн болушуңарды, бирок эч кандай сезим көргөн жокмун да, ишенген жокмун. Мен бир аз кошумчалап кетейин. Биз тиги Азинай биз Бакыт Сымбат экөөнү көрө алчу эмеспиз да. А наоборот бул экөөнү көрүп атабыз. Экөөнүн сүйүү бар. Биз мурда Бакыт Сымбат экөө отурганда кадимкидей эле серьезный отурчу да, күлүшчү да эмес, мындай жасалма сыяктуудай отурчу да. А азыр экөөнүкү чындыгында бар да. Нурзада, мен сенден сураган жокмун, экөөнөн. Мен сага жооп берип коеюн деп атам. Сага жооп берип коеюн деп атам, сен мурда байкачу эмес окшойсуң. Чын айтканда мындай сезим жөнүндө Бакыт менен болгондо да ошондой айткансыңар, Болот менен болгондо да ошентип атасыңар. Билбейм, силер үчүн мояктан сразу эле өбүшүп, жабышып ушундай көргүңүз келип атат окшойт, бирок Нурзада айым деле көп экөө кучакташпайт, эчтеке кылышпайт, бирок жок, кучакташуу жөнүндө айткан жокмун. Хотя бы эртең менен чогуу келип же чогуу кетип деген сыяктуу. Чогуу келгенде биз экөөбүз ар кайсы жакта жашасак кантип келебиз? Жок, мындай эле барбы? Мындай кыскасы бири-бирибизге кызыгуу барбы? Сезим болбосо да, мейли. Кызыгуу, мисалы, Болот мага бүгүн жазбай койду, неге внимание бербей атат, неге монтпей атат деген мындай кичине болсо кызыгуу пайда болуп келатабы? Албетте бар. Бул ошол нерсе. Мисалы, сизге комфортно. Сизге бу менен жүргөн, Болот мырза менен жүргөн орусча айтканда приятно болуп атабы сизге? Демек бар экен. Аябай эле комфортно экөөбүзгө, мындай интересно. Точки соприкосновения бар да, коннектибиз бар. Жакшы. Болот мырза, сиз жооп берип коюңуз. Толук түрдө кошулам. Ошондой эле нерсе. Эми жакын арада көрөсүңөр дагы, алдыда сонун нерселер турат да. Кол чабуулар менен келиңиздер бул жерге, ордуктан ордуна коюңуз. Ушунча күндүн ичинде эмне алып бердиңиз? Эмне бердиң? Жвачка хотя бы бердиңби? Бегайдын курсуна барбай элесиз? Экөөбүз Бегайм экөөбүз таластыкпыз да, мага бөлүшүп атат. Ушул суроодон жаман коркчумун да, негизи кайра эле келип калды. Эми колдон келишинче алып беребиз. Жок, алып бердиңизби уже? Ооба. Эмне алып бердиңиз? Могу платьяны алып бердим. Тамаша. Эми бир жакка чыкканда, например, сүйлөшүп калганда, тамак төлөп, как джентльмен аркылуу. Ал жерде сиз өзүңүз деле ичип атасыз да тамакты. Андан башка мындай. Жок, эми андан башка Азинай бул экөө кыз жигит боло элек да. Сен капталдан чыкпайчы. Капталга чыккың келип атат сага. Экөө кыз жигит боло элек да, тамак алып берип, экөө жолугуп атышат да, бул жетишпейби? Жакшы эле го? Жок, жолуксун, бирок какой-то бир внимание кылып, внимание кылып атат да. Если бир нерсе алып бер деген деп айтсаң, анда кыз жигит болгондон кийин болушу мүмкүн. Санжар микрофонду алып койчу Нурзада. А сен башкарба да, өзүм билем да. Ооба. Бирок суроону мен сага эмес, бияка берип атам. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Экөө жаман нежно урушат го, ё. Айнураны угуп коюңчу, келе. Саламатсыздарбы? Мен деле Айдина эжеге кошулуп кетким келет. Эмне дегенде, мындай Болот мырзадан мен искра в глазах дейт го, ошону көрбөйм да. Как будто өзүн заставляет этип жүргөндөй эле сезилет да, мага делечи. Жанында жүргөндө деле, ушу эптеп жүрсөм эле дегендей эле көрүнөт да магачы. Бул деле менин жеке оюм да. Эми ишенди көрбөдүм. Жок, сиздин очкоңуз. Искралар чачырып атат мына. Искралар чачырып атат. Искралар менен поступка менен чачырып көрүнүп турат да, мынтип жакында жеке болушу. Нет, просто мен ушундай сдержанный адаммын да.
Да, возможно. Да, мен жашоого бышканымда закаленный, может ошон үчүн билдире албай атам да. Вот ошондой. Бул эми Болот мырза сизге сабак болсун. Анткени айым деле сизден чоң белек күтпөйт. Эми чупа-чуп алып барып деле берип койсоңуз, бул көңүл да. Жок дегенде сагыс алып барып берип койсоңуз, бул сиздин катаңыз да. Ушунча жолугуп, анан биз деген экөөбүз тең опытныйбыз да, анан экөөбүз тең семьяны билебиз да дебей, 80ге чыккан адамга деле внимание керек да. Бул сизге сабак болуш керек эмгисин. Бүгүн обязательно алып берем, да? Что биз айткан үчүн эмес, айым күтпөгөн учурда алып берүүгө аракет кылыңыз, да? Все хорошо. Болду. Чечилди окшойт. Рахмат. Один айды бул апасы урчкан окшойт, отурасың, сүйлөп турсаң болот депчи. Бирөө жиберген да октопчу. Иә. Келиңиздер, орнуктарын орун алып бериңиздер. Күйөрмандарым жазып атам, сен көп сүйлөбөйсүң. Сени көрүшүп Азыр деле укпай калдым сөзүңүздү. Бизде негизи бул эми элдин деле баш айланып калды. Элдин деле катышуулардын деле баш айланып калды. Бул Бакыт менен Асел экөө не чындап эле сүйлөшөбү депчи Гүлназ айым. Мен мындай, эми чындап сурагым келип атат, экөөнү алдыга чакыргалычы Бакыт менен Аселди. Келиңиздер. Ассаламу алейкум барларга. Алейкум ассалам. Жакшы келдиңиздерби? Сиздер жетип алдык, аман-эсен келдик. акыркы эфирде сизге жооп алып берген болчумун. Асел айым жок деген, бирок ошого карабай катышуучулар айтып атышат, экөөңүздөр жолугуп эле кандай мамиле экени белгисиз, бирок экөө жолугуп атышат, тез эле деп атышат да. Кандай болуп уланып атат мамилеңиздер? Мен өзүм жок десе деле, бирок жолугуунун маселесин таап атам болуш керек. Ошого повод таап эле, повод издеп келип эле десем да точно тарнасың да. Болгондой айт. Болгондой айтканда бир канча бир съемка чыгып келдик. Бардыгыбыз эле бирге болуп, команда болуп, арасынан Адлет бар. Команданын ичинде Наргиза бар. Адлет бар. Анан бардыгы эле көрүп тургандай эле көчөгүн буквально Адлет туура түшүндү. Экөөбүз ортобузда түшүнбөстүктөр болуп кетет экен. Асел экөөбүздүн, бирок экөөбүздү мисалы көп элдерде тышкары көрүп калышты, башка жактан көрүп калышты. Биздин аурабыз бир башкача болуп турат экен. Асел экөөбүздүкү чувствуется, да, айтып бериш прям өкмөр көрүп эле суктанып отуруштай экен дейт да. Экөөбүз да постоянно спорт этебиз. Билбейм эмнегедир, мен тайнемен таятам бар болчу. Так эле ошолордун мамилесиндей эле боло берет да. Кээде Аселге айтам, мен тайнемди болуп кетесиң, тайнем да ушунча депчи. Мына айтам го, тайнемге окшошсуң деп эле. Анан кээде мен блюц болуп калам. Ошондо сезимдериңиз өчпөйт экен да сиздики, таптакыр, Сезимдер мындай ар кандай сезимдер болот, ачык айтканда, мондай цунами каттап эле каяк жактан сезимдер кайсы туура болот экен экөөбүз билбей, электричеством чачырап кеткендей чачырап. Асел эмне болуп атат ошондо? Асел кабыл алып атабы же? Менде сезим жок негизи. Жумуш боюнча эле иштешебиз, бирок Бакыт дагы деле калбай сезим билдирип айтат да. Жумушта болсок деле эме болсо ham башка бир адамдар менен да иштешип калса өзүнчө эле кызганып наракта туруп алыпчы. Жөнүнө эле. Мен сен девушкаң эмесмин го, эмне кызганып атасың? Бизде жумуш боюнча деп айтсам ham жумуш менен сезимди аралаштырып салат иногдачы. Бирок мен тараптан эч нерсе жок. Такы жокпу? Жок. Жумушка барам, все болду, иштейм, кайра кайтам. Ал жакта жалгыз эмесмин. Командабыз бар. Командабызда Адлет постоянно болот. Адлет жанымда жүрөт. Наргиза не давно кошулду. Наргиза тоже бар. Чынар айым, келиңиз. Саламатсыздарбы, кутман кеч барыңыздарга. Асел айымга суроо. Инстаграм баракчадан көрүп калдым. Даниэль биздин мурунку талапкерибиз Аянага келген. Ошол жакта сүйүү тууралуу видео тартышыптыр да экөө. Ошол жөнүндө сурайын дегем, ошондо кандай түшүнсөк болот? Ал жөн гана для контента видео же чыныгы может сырттан сюжет астары? Даниэль менин укам болот. Ооба, биз видео тарттык сүйүү жөнүндө.
бирок мындай эле контент үчүн тарттык. Эл менен эфирден сырткарда сырттан да жолугуп жүргөндөрүңдү көрүп жүрөбүз, угуп жүрөбүз. Жолукпасам контент кантип тартам, турдалбы? Киного барат экенсиңер дегеним го. Кызгамай эле. Ал кандай кадамдар болуп калат? Мен эфирде отурганда талапкериң, мисалы талапкер келсе, ал нерсе жагынан туура эмес ойлобойбу? Мага талапкер келсе, ооба. Бул келелектен алдын болуп атат да туурабы? Даниэлди баардыгыбыз тааныйбыз. Биз эфирде отурганда Даниэл экөөбүз спор ойноп кеткенбиз. Анан орусча сүйлөш боюнча сиз орус тилинде бир ката бир кыргызча аралаштырып сүйлөсөңүз, мени киного алып барасыз деген. Мен утулуп калып, мен аны киного алып барганга туура келип, сөзүмдүн үстүнө чыгайын деп киного алып баргам. Анан контент тарткам сөзсүз. Мындан кийин да контенттер бар салына турган. Тартып койгонбуз. Инстаграмга. Мурунку талапкериң келбедиби? Мында мурунку талапкер келген сага ошол талапкерди балким Даниэлди жактырып ошондон кетирип койгон жоксуңбу? Жактырбай койгон жоксуңбу? Даниэл сен сурооң эше болбой калды го. Сонун эле болду. Ошол нерсе балким жактыргансыз. Даниэл менен киного баргандан кийин, Даниэл менен кинодон чыккандан кийин Асель айымды өзүм алып кеткем. Үйүнө алып жеткизип койгон болчу. Ооба. Бакыт үйгө таштаган мен. Бакыт кечен кечинде кызганып. Бакыт мырза эле чыдайт окшойт. Эмне кылайын ошондо да кой. Ошондо сизде деле сезим бар да, негизи Аселде деле, келиңиз. Мен жеке оюмда болчу. Негизи адам сөз менен акыл эске салып, ар кайсы нерсени айта бериши мүмкүн да, жок депчи. Бирок көз эч качан алдабайт, жана жүрөк да алдабайт да. Эми Асель айтып атат, эч кандай сезим жок, такыр депчи. Бирок мага эмнегедир көздөрүнөн мындай байкалат да. Өзү айтпаса да, бирок мага мындай көздөрүнөн байкалат, что Бакытка бир аз да болсо бир сезим, бирдеме бир бар экеничи. Балким мурунку сезимдер бардыр, мен билбейм, бирок Бакытка бирдеме бар, булар чогуу болуп кетет деген ишеничим бар да менчи. Чынында Бакыт ошондуктан сен аракет кыла берсең болот. Азыр бияктан ачык керек болуп калды го дейм. Ачык айтканда, айталчы, баштайлычы. Эмнеге мунун баары болуп кетип атат. Даниэл менен кеткен видео эмнеге кирип кетти, кандай болду? Асель айым негизи мага таарынган себеби көп кыздар менен жашашасың деген эң мурдакы серияларда көрүп калгандар болуш керек. Чыкка болчу. Сериал эле да. 3-серия. Чыгарылыш, чыгарылышта көрүп калгансыңар. Сага таарынганымдын себеби айтып атасың азыр. Келиңиз. Таарынган себеби ошо көп кыздар менен жазышасың, ошолорду токтот деген болчу. Бирок жумушка байланыштуу болуп калат экен, эми көп кишилер мындай эркелеп сүйлөгөнү жакшы көрөт да. Анан эркелеп сүйлөгөндөр эркелеп жооп берип койгом мен элечи. Анан ошо көз караштар кичине башкача болду, бирок өзүмдү тыйганга дагы мажбур болдум. Малышка, милашка деген сөздөрдү уже мындай Сымбат айым деле айтты, Асель айым деле айтты. Ошо ушу долбоордун именно силердин долбоор үчүн мен унутула баштады ал сөздөр. Уже өзүнүн ордорду менен сүйлөгөнүн да биле баштадым. Тарбияланып атсыз, ал жаатта. Кадимкидей билип калдым. Анан Асель айымдын дагы мындай командабызда бир гана 4 эмеспиз, көптөгөн адамдар бар арабызда, көптөгөрү көрүп турат, өздөрүнүн тааныгандарын айттым да. Бияктар тааныгандарын эле айттык да. Көптөр көрүп атат, карап турат. Анан баары эле мага айтышат, Аселге кичине сен мындай мамиле кылбайсыңбы, кичине орой кылып коесуң. Бирок кээде да оройлук мамилемде болуп кетет. Ошол жактарын биз урушканда бир публично урушканда жакшы көрөт экенбиз, Асель экөөбүз негизи. Бирок чечишкенде акырын чечишет экенбиз. Менде кеткен катачылыктар көп билип атам, бирок ошонун үстүндө мүдүрүлбөс туяк жок, жаңылбаган жак жок дейт. Ар бир адам пендебиз, адашабыз, ошо адашуунун артынан бир эме чечимге келип, туура өзүн оңдойбуз да. Бул долбоор көп туура жагынан мени оңдоп кетти. Сен да Асель көп нервиң кетти, бирок нервиң өзүнө мындай кайтпайт ал нервдер эми. Жок, эми кайтпаса башка жагынан соң кайтып келет да. Кактан билесиз? 8 тараптан караш керек да. Бир эле тарап болуп атат. Эмне себептен сезим өлдү менде, айтып берейин. Сезим өлгөн. Айдоско мен жөнүндө сүйлөшүп отурат экен да. Айдоско баардык нерсемди айтат экен, мындай кылат, тигиндей кылат, жумуш боюнча да баарын айтып берет экен. Ошо да көңүлүм калды. Анан Сымбат айымга да мени жамандаган экен. Мен Аселге колум учу тийген, аны мына жүргөнбүз депчи Сымбаттын өзүнөн уктум менчи. Ошого да мен сразу резкий көңүлүм калып кетти. Башында чувство болгон, азыр жок. Азыр болгон жумуш боюнча иштешебиз, все болду. Толуктап кетсем болобу?
Асель айымды мен түшүнүп атам. Биз в связи с последними событиями достошуп сүйлөшүп кеткенбиз. Анткени Асель айымга барып мен жөнүндө жамандайт экен. Кол тийген бирөөнү анау мынау деп. Анан мага келип, ага Асель айымга колум тийген, анау мынау дей берет экен. Анан кийин жүрөгү общежитие эле экен. Анан кийин ошон үчүн Асель айым өзүнүн баасын билет да. Ошон үчүн мен түшүнгөнүм боюнча жүрөгү менен мүмкүн сезимдери бар, бирок акылы менен түшүнүп атат, что Мен адам эмес экен. Кийин да мен жамандасачы башкаларга. Мне неприятно. Ой, давай драму не будешь устраивать. Менде суроо бар, суроо берип кетсем болобу, саламатсыздарбы? Мен суроом Асель айымга. Сиз айтып атасыз да, мен ушинтип айткан, мен ошого таарынгам деп. Сиз өзүңүздү айым катары сыйласаңыз, канча жумуш бол, анан ушинтип сизди жамандаган мырза менен кайра кантип иш алып баратасыз да? Бул өзүңүздү мен үчүн бул аял заты өзүн сыйлабастык. Договор болобу, болбойбу, юридический договор. Нет, есть неустойка, да, условно. Ну, условно, неустойка, мисалы, Асель. Ошондой эле у вас даже юридический договор, есть неустойка, где можете штраф оплатить, и при этом бакытты шилтеп койгон койчу. А вы позволяете, это первое. Буга чейин чыгарылышта дайыма айтып келчиз, бакытыма түндө келет, таң атканда келет деп. Ошондой эле Даниэль менен киного барасыз да? Кинодон канчада чыктыңыз? 8:30 же 6:30? Жок, 10:30 чыктым. 11:00 Түндө эле чыгыптырсыз да, мындайча айтканда. И обратно же бакытка позволили себя подвести, үйүңүзгө жеткизүү. Я не знаю, Бегим айым, вы сейчас турасыңар, ото жылы мондай бузук телефонуна кирип келе атасыңар, обратно бияктан түздөп кетейинчи. Силердин мостуңарды мондай бияктан ырытпай эле, хорошо? Сен точно түздү эле. Очень хорошо у вас получалось, Бегим айым. Изначально у вас очень хорошо получалось испортить наши отношения. Я вопрос задаю Аселе. У вас очень хорошо получалось испортить наши первые отношения с Дайдусом вместе. Да, это у вас очень отлично. И Элдин баары көргөн, Элдин баары прекрасно билет. И азыр кайра монда кирип келип атасыңар да, ошол жакта лучше. Мен киришкен жокмун, я ей говорю, я Аселе вопрос задаю, Аселя. Аселя сама знает, во-первых. Мен жооп берип койсом болобу? Ооба. Жок чала эле. Просто мындай правда в глаза колет тебе. Поэтому рот заткни и посиди. Да? Ой, как мы начали, ой, бай. Я и так всегда продолжала. Я вопрос задала Аселе. Я просто хочу закрыть. Что так сиди и отур-турчу. Прекрасно, вы знаете, как... Бакыт мырза, бул жерде Бегайым Аселдин өзүнө суроо берип атат. Биз Аселдин жооп уккубуз келип атат да. Можно Асель жооп берсин? Ортого килгишпей эле коюңуз. Айтпады, у нас есть келишимибиз бар. Вы Асель или Бакыт? Вы за кого отвечаете? Асель сиңерби или Бакыт сиңарбы? Атыңар ким? Мама ответила. Келиңиз, Асель. Мен жооп бердим. Асель еще не ответила. Сиз жооп бериңиз. Бегайым туура айтып атасың, бирок мен уже контентке кол коюп койгонмун да. Договор бар да. Туура айтып атасың. Договорду кечип кетсем деле болот, бирок менин жумушум ошол болуп атат да. Адилетте түшүндүрдү, иштесең жакшы кийин оң алып кетсең болот, мынтиги бу дегенден кийин анан кийин ал жерге барганда жумуштай болот да. Ал жер жумуштун ичинде сезим эч кандай эч нерсе болбойт да. Жумуштагыдай мамиле кылабыз. Адилет кадимкидей урушат бизди, мени да урушат, мындай кыл деп. Бул мени урушат, ал жерде сезим, мындай жон бош мамиле кылбайт да. Мени урушат кадимкидей, иште деп, акчаңды алып атасың, давай кыл деген сыяктуучу. Ушундай мамиле кылат, катуу мамиле кылат мага. Даниэль менен кинодон чыккандан кийин бакыт. Бакыт алып кетти. Даниэль менен кинодон чыкканда. Алып кетти сизди, бирок анда дагы бакыттын жанында же сиздин жаныңызда Адилет мырза бар беле? Просто водитель бар болчу, постоянно жанында есть. Азары жок тогда, болуп кетсин, болсун. Короче, менеджери бар Бакыттын. Ошо үчөөбүз дайыма чогуу жүрөбүз. Ошондо договорду ким менен кылдыңыздар? Үчөөңүздөр эле бири-бириңиздер менен? Ооба. Адилет, мен и Кандай договор бул? Эметсе, если договор бузса адам кандай жазаланабы же? Кандай договор сиздерде аябай? Ошону тактап кетесиздерби? Макул. У нас жерде деле договор жок болуш керек, ушунча звезда. Жеке мындай айтайынчы. Бул проектке келгичек силерге эң башында айткем, өзүмдүн долбоорлорум бар деп айта кеткем силерге. Мен өзүм жеке көп иштерим бар, ошолордун арасында биз договор менен келишим түзгөнбүз. Ар бир ошо келишим менен иштейбиз и бул закон түрүндө баардыгы
мыйзам түрүндөбү? Мыйзам түрүндө үйүнө да жеткириш керек деп өзүңүз айтып атасыз да. Жаңы эле Айсель айым айтып кетпеби, мен бакытка тарынганым себеби бул туруп мен канчалар мен мындайча айтканда гонорарын айтып берет. Давайте ошол жактан айтып кетейинчи, ошону айтайынчы да. Мен ошого тарындым. Можно я мен я понял, уже түшүндүм мен. Нет, сен түшүнбөйсүң, сага чайнап берсе да түшүнбөйсүң. Сурооңузду бериңиз Бегай. Вот Айсель айтпадыбы? Бакыттын жакпаган жери мени Айдоско барып, мени гонорарларым айтып өткөн деп. Анан Бакыт сен кайсы юридический договорду айтып атасың? Ал жөнүндө мындай сарафанное радио деген бар, затравкалар деген бар да, затравки скидываем, чтобы Аселдин некий гонорарын өйдө көтөрүш үчүн, чтобы слухту монда пускать этиш керек. Это маркетинг выход да. Айдоско айттым, Айдоско айткан себебим, Айдос, я понимаю прекрасно, какой человек, он обязательно бахнет. Сен мондайсың дейт. А это мне на пользу, понимаете? Мага эмне пайдасы бар? Мага пайдалуу. Мага эмне пайдасы бар? Мага пайда. Унчпай. Анда ачып жүрөр ушинтип айтып. Баса мындай болот, тигиндей болот. Тилек мырзага берели. Бияктан Бакыт мырзага суроо бергим келип атат. Урушуп кеткенден кийин көп эле аракет кылып берсең, өзүң айтмышың ой боюнча, эркекте ар бир эркекте намыс бар. Мисалы үчүн, сенде мындай учур болгон жокпу да? Бул кыз меники эмес экен. Болду, мен эмемди токтотом деген вообще мысль болгон жокпу? Жок, андай ой. Айткан аны нарко эфирде. Мен сезим жок, мен адам сыяктуу көрө албадым деп айткан эфирде. Ошондой кичине эркектик намыска туруп, мындай ушул сөздү айткандан кийин мындай до конца жок болуш керек да. Кайра жабыш бербейчи. Сиздин жеке оюңуз болуш керек, жакшы экен оюңуз. Ар кайсы тараптан карайт да. Углубляется 82-й, мен өз көз карашым айтып кетейин, биякта аргументировать этип берейин, эмнеге мындай болуп кетти. Асель айым менен жок деп туруп, биз несколько бир жума аралыгында 6 жолу жолугушканга мажбур болдук. 6 жолу жолугушуунун ичинде биз 2 саат, 3 саат, 5 саат эмес 10 саатка чейин жолуп кеткен эмелер болду. Моменттер элестетти. Ошол моменттерде анан урушатып, сүйлөшүп атып, тамак ичип атып, ошонун арасынан анан козголот экен. Адамды кайра башка жагынан көрөт экенсиң, башка жагынан сүйлөшүп көрөт экенсиң, бир маалда бүгүн ушатып сүйлөшүп кетсең, анан кайра адамдарыбыз команданын ичинен бириктирип аткан моментте башкалар да ашып кетет. Мырза, мен сизди түшүндүм да. Мындай эркек бир айткандан кийин кайта ал нерсеге барбаш керек да. Алдында мындай өлүм жатса дагычы. Ал нерсеге барбаш керек. Бекер неме ошоңду кийип жүргөн жокпусуз сиз жок сурап. Макул, бирок ошо макул молодцы, жакшы экен. Биз азыр бир айттык, биз буяк эфирден чыгып кетип калган, буяк мага жаккан жок деп чыгып кете турган болсом, мен эртең мисалы көп өзүмө туура эмес нерселер кылам. Ошон үчүн мында ойлонуш керек, кээде маневр деп коет го, маневр кылыш керек. Просто элементарно солго оңго мотоцикл айдап барып кулагандай эле. Тилек мырза, биякта эч кандай бир мотоцикл эмес. Биякта экөөңөрдүн ортоңордогу мындай мамилеңер болуп атат да. Сен айткансың, мен деле ал эфирди көргөм. Асель меники эмес экен, экөөбүздүн жолубуз башка экен деген сөз айтылган да. Андай сөз болгон. Бирок ошол сөздүн сен ошол сөзүнгө турган жоксуң да. Ошону түшүндүрөт энем. Ар бир эркектин өзүнүн намысы болот бул жердечи. Ар бир эркек намыстуу болуш керек. Намыстуу билесиң да, анан кийин андай нерсеге сен кайра барып атасың да, сен кайра өзүңдүн мындайча айтканда оценкаңды түшүрүп атасың да. Кыздын алдынан сен өзүңдүн оценкаңды түшүрүп атасың. Жок, чын өзүң авторитетиңди түшүрүп атасың. Ал жерден. Андай да. Сен билбейм, анда мындай авторитети жок адамдай эле мындай катын чалыш болуп эле кайра барып атасың да. Мен силерге түшүндүрүп кетейин, макул. Сизге ясно сурап кетип берейин. Мындай да. Айткан себебим, биякта эфирде айткан себебим, мен жеке Аселдин дагы сезимдерин еще билейин дегем. Бул жеке мындай пранк деп койсок деле болот. Ошо эфирден кийин да. Бакыт уже 4-й сезон буюрса бүтөт да. Тилек мырза, бул адам өзү жөнүндө эле ойлойт экен да. Такыр, тажаттыңар. Чындап. Кичине айтканда рейтинг. Мен кичине хайп болбой калды, кайра Аселге баратат да. Антияк болбойт, бияк болбойт деп берет экен жөнүндө сөздөр. Мен Тилек мырза менен жеке мына кайра айтып кетейинчи, түшүндү, тең туура түшүнгөнчү, баарыңар акылдуусуңар. Жок. Хорошо, жок, силер мондай эле айландырып берткенсиздер. Эң жакшы кезде эң туура картина коюп берейин. Асель менен да чувстволор пайда болуп аткан себебин азыр эле айтып кеттим. Во время съемок ар кандай мондай съемкада мисалы мондай түшкүлө, мондай түшсөңөр мондай болот. Бакыт мырза, ваше сердце общежитие. У вас как силердин мамилеңер жолсуз. Мамилеңер жолсуз. Силердин мамилеңер тиякта өзүңөр жумушуңар ал сырткары
силер мондай макта ортодо мамиле жөнүндө сүйлөшүп атасыңар. Мынтип айтайын деп атат окшойт. Мен күндө Аселди көргөн сайын кайра эле сезим ачылып атат деп айтайын деп аткан окшойт. Негизи. Жок. Угуп турсаңыз, бирок бир эле мага антип көз карабайт да. Ал жакта башка кыздар деле болот да. Аларга деле ошондой көз карашта карайт да. Ошондой мамиле кылат. Сиз мындай өзүңүз бир нерсени койдуңуз, ошону эле Бакыттын көзү ойноп турат. Кандай кыз көрсө дагы көзү ойноп турат. Дайыма. Еще биз кече контент тарткан бардык, айтсам болобу? Адилет, айтсам болобу ошону? Болбойбу. Жок. Ал жерге бардык, ал жерде сонун бир кыз менен тааныштык, жакында чыгат. Ал кызды айтып атат. Мага келбейсиң, талапкер болуп дейт. Мен түшүнбөйт дедим, сен орусча сүйлөшсөң, но тупая дедим мени. Мен ошол жерде отурат болчумун бир бурчта. Адилет тартып аткан, Асел чеке жылып тур деди. Хорошо дедим, чеке барып чыкпа отурдум, пысып. Анан кийин карап турдум, экөөсү сүйлөшүп атат. Мага келбейсиң, мага талапкер болуп деп орусча урдуруп атат да, огучу. Мен ал жерден түшүндүм бардыгын билдим. Анан кандай шоу тиги кыз сурап атат, мындай деди. Значит, бул кыздарды ушуну чакырат экен да деп койдум анан. Мен айта кетсем болобу? Ал жерде мен да бар болчумун, мен де айта кетсем болобу деп сурагандан жаман ой калып калбасын да. Баягы мен экөө менен тең жеке мамиледе мындай сүйлөшүүдө болуп көрдүм да, анан экөөнүн көйгөйү эмнеде түшүндүм да. Бирөө 99, бирөө 101 да. Мисал үчүн Бакыт деген өтө акылдуу да. Бакыт 101, Асел 99. Кечирип коелу. Асел деген ар бир сөздү, ар бир кыймылды түз кабыл алат да. Аябай олуттуу кабыл алат да, мындай тамашадыр, балким бул мындай какшык болуп аткандыр деген сөздөр жок. Дароо түз кабыл алат, анан аны дагы дароо мындай чыгарат эмоциялар мененчи, ушундай. Бакытта болсо мындай тамаша көйлүгү бар, айландырып сүйлөп, какшыктап, айландырып баягы. Албетте биз бизнесмен кыз менен тааныштык, предприниматель. Аны менен баягы ар кандай диалогдор болуш керек, сүйлөшүүлөр болуш керек да. Ошол нерселерди кылып атты. Анан алды болсо Асел бияка отуруп алып, мынтип атат деп мындай. Балким ооба кызганыч бар да. Ошо бунду эле. Сиздин ошол эфирден сырт чогуу жүргөн адам катары Аселде деле сезими бар деп ойлойсузбу, байкооңуз боюнча? Менин байкоомдо Аселде сезим бар. Бирок сезимдин жанында Сымбат айым туура айтып кетти, Бакыттын жакпаган да көп сапаттары бар. Ошон үчүн Асел өзүн кармап жок, токтойт, мен жумуш боюнча деп атат да. Эгерде Бакыт өзүнүн Аселге жакпаган сапаттары менен иштесе, андай нерселерди кылбайм десе, кылбаса, балким экөөнүн ортосунда бир нерсе болот. Бакыт ооба жакшы бала, ак көңүл, баш иштейт, башка, бирок ашыкча да кылып жиберет ошонучу. 101 деп атпаймынбы? Ашыкча сүйлөп жиберет, ашыкча кыймылдарды кылып жиберет, орунсуз сөздөрдү сүйлөп коет, иштерди кылып кое берет да. Вот, ошол нерсеси түзөлө турган болсо, мен экөөнүн ортосунда бир пара көрөм. Бирди ошо 101дин бирөөнү алып да аскер. Ошондой болуш керек. Асел айымдын айтымы боюнча бүгүн эртең Бакытка талапкер келсе, мен такыр таң калбайм. Мен Адилет мырзага кошулуп кетем. Мисалы, айымда сезим жок болсо, не позволила бы себе такое отношение. Потому что Бакыт ушунча элдин арасында кандай гана кылган жок. Мисалы, талапкери келди, бул жерде туруп нары чайкап, бери чайкаса дагы Асел өзүнүн айымдык уважениясынан тепсеп өтүп, анан все равно она вместе с ним, да? У нее тоже есть чувство. Колдоп кетким келип атат. Мен дагы жана ушул суроону берейин дегем. Ал жерде бул контракт, анан ортобузда жана кол коюлган деген нерседен дагы багы сезим айымдарда көбүнчө үмүт аябай чоң болот да, балким деген ойгонуп кете берет, эгер сезимдин бир кандайдыр бир учкундар ичте калып калган болсочу. Анан ошол эле учурда баягы жашоодо ар кандай жуптарды кездештиребиз да. Азыр мен силерди көрүп, буга чейинки мамилеңерде дагы мен студент кезде жатаканада жашачубуз. Ошол жакта чогуу жашаган кыз жигит бар эле, Асел Артур деген. Анан экөө аябай урушуп кетишчү.
аябай урушуп кетиштүү. Мындай тапчылар менен бири-бирин атышып, мен мындай ортосунда калып ушундай учур болчу. Экөөнүн башкача деп ойлочу эмесмин, бирок учурда бир 3-4 баласы бар. Дагы азыр кандайсыңар, токтолдуңар десем, дагы деле кээде урушуп, кээде талашып турабыз. Бирок баягы эгерде сүйүүңүздөр болсо, эгерде сактап кала турган сезимиңиздер болсо, анда бири-бириңиздерге мындай ымалага келишиңиздер керек да. Эгер жөн эле баягы контентке же дагы башка максатта болсо, анда ушундайында токтотконуңуздар жакшы. Эгерде чын эле сезим бар десе, улам башы ийип атасыз. Айсел, сиз айтып атканда сезим жок деп айттыңыз, бирок сезим бар. Айрым учурлары жакпайт, кылыктары жакпайт деп Адилет мырза, Бегай айтса, башыңызды улам-улам ийип атасыз. Айттым, жакпайт деп. Мени жакпаган сапаттары бар, бирок сезимиңиз деле бар, ошол менен бирге эле. Сиз улам байкап атасыз. Ошон үчүн мындай жакшылап көңүл бөлө турган нерсе болуп атат да сиздердин мамилеңиздерчи. Аделя, келиңиз. Гүлназ айымга олчап коелу, сону. Ар түрдүү жуптар барбы? Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Биринчиден, көрөрмандарга, кыргыз элиме мага айтылган жылуу сөздөргө катышуучу болуп алып калгылачы деген сөздөргө рахматымды айткым келет. Мен психолог деп айтып ийин деп турмун, ататымча. Сиз баштарда эле ладно, мен Асель айымга айтайын дегем. Асель айым мындай бетке айтканы менен абдан жагымдуу айым да, назик өтө. Анан энергиясын баарын чувствуешь да, мындай красив по-своему, но колючий деген бар го, кактус деген цветокчу. Жок, подростоктарды ушинтип айтып коет да, переходный возрасттачы. Бирок эң биринчи как будто мындай ушундай көрүнөт да, мындай сразу чагып алчыдайчы. Бирок андай эмес да, абдан назик айым да. Чын чувствую жанында турганда элечи. Бакыт мырза менен даже сүйлөшүп калганбыз. Бакыт мырза ушундай кыялкеч мырза да. Ар бирибиздин ичибизде кичинекей бала жашайт да. Ошол основной двигатель деп коет. Ошол Бакыт мырзанын ичинде ошол бала кыялдыгы менин оюмча кыздарды кичине кызыктыртат, анан в то же время мындай качтыртат да. Коркутат. Но азыр пока мындай туманда жүргөнсүйт, бирок потенциалы күчтүү эле адам. Мен ким Асель айымга айтайын дегем да, сиз жанагы бир жигит менен киного бардык. Мен утулуп калып киного алып бардым деп эдиңизби? Ошондо Бакыт мырза мени алып кетти деп эдиңизби? Мисалы үчүн эми айымга дагы, мырзага дагы менин оюмча караштуу мындай уже бул менин адамым эмес экен деп айтылганда дальше сүйлөшкүн келбейт го ал адамдычы, даже карагың келбейт. Жеке мен ушундай адаммын да, анан сиз эмнеге жеткиздирдиңиз үйүңүзгөчү? Мен ошону түшүнбөйт. Бул суроого жооп берди го. Же кимдин демел? Сиз ошол эле сөздү узун. Да, айтайынбы, ошол эле сөзүмдү. Булар эми азыр айтпай атат да. Ачыгын айтканда жок, как будто мындай да, на самом деле, подсознание деген бар дедиңизби? Сизге сезимиңиз бар го десеңиз, тиги Асель айым кечке башын ийкетип атпайбы? Ал чындык да. Ушундай внутренний бир конфликт болгондой болуп атат да. Адель айым ушул сиз сүйлөгөндө мен кыйналып кетем да, честно айткандачы. Рахмат. Сөздөрүндө түшүнбөйм десе, билим жок мындай. Мени түшүнүш үчүн не только китеп окуган адам эмес, мени түшүнүш үчүн көп ойлонгон адам, ойчул адам болуш керек. Мени элдин баары эле түшүнө бербейт. Мен ошон үчүн аны жаман көрбөйм. Адель айым, сизге жооп бере кетейинчи мен. Эмнеге деп атпайсызбы? Ал ситуацияда мен Аселден сурам, каяктасың, ачын түшүндүрүп берди. Ошондо мен талапкерим мененби деген сыяктуу айтканда мен кызганып бара болдум ошол кездечи, атайын пусть талапкер мени көрсүн, кто я есть на самом деле депчи. Десем такой тияктан Даниэль, и она, я такой удивился, прикольно, почему нет? Даниэль тем более ЮКАсы түшүндүргөн контент чыгат. Онда болот. Ну, я прекрасно айтып берди то, что биз спорт эткенбиз. Ты Даниэль дедим мен братишкам, такой моно братан, жаман ой болбосун. Такой все хорошо, все, давайте тогда мен Аселди алып кетейин, сен үйгө барасың, ооба барам. Болду, ошо менен алып кетип калып дальше. Базыр бул жерден эми бардыгыбыздын оюбуз маанилүү, бардыгыбыз негизи Бакыт мырзага, Аселге сонун кеңештерди берип атабыз да. Бирок булар мындай өзгөрүү жок да. Өкөндө теңчи.
Өкөндө тең өзгөрүү жок. Мисалы Бакыт мырзада деле такыр өзгөрүү жок мамиледечи. Мисалы Асел экөө жаңы мамиле куруп баштаганда эле айткан, башка кыздарга көз артып өрөт, ар ким менен сүйлөшө берет депчи. Ошол нерсесин токтотуш керек болчу да негизичи. Азыр айтып атат, мага бирөө жылуу сүйлөп койсо, да мен да жылуу сүйлөп берем мага депчи мондай. Мисалы мисалы ошол нерсеңизди өзгөртпөгөнүңүз үчүн Асел ушул нерседен качып атат да сизденчи. Аселдин деле өзгөргөн, Асел деген эми таанылып атат, бирок өзгөрүш сизде аябай азыраак да. Анткени акыркы эфирлерде да көп айтып берсиз, мен баарын бетке айтам деп эле сөздөр айтылып өттүр да. Негизи сиз бетке айта албайсыз. Бетке айткан адам өзүнүн башынан өткөн нерсенин баардыгын ачык айткан адам бетке айткан адам да. Бирөөнүн кемчилигин көрүп бетке айткан адам бул бетке айтканы бул эрдик эмес да. Ошон үчүн бул жерде Аселге тиешелүү гана эмес, баарыбызга да. Биз эми айта берели, бирок бетке айтам деген сөздү колдонбой эле коелу да. Эгерде ушунчалык ачык бетке айта турган болсок, ар бирибиз кылган каталарыбызды айтыш керек. Ошондо адам чыныгы бетке айтат да баардыгынчы. Сизде дагы өзгөрүү жок. Кыскасы биз обсуждение кылдык, бирок аябай мындай. Биз эле эмес, көрүүчүлөр да тажап кетти да. Ыргылжың болуп эле, эзилип эле, Бакыт мырза айланып эле, жана машинага кетип баратсаң бир мындай бирдекен басып койсоң, кечке машина жүрсөм жүрө берет го, минтипчи. Токтосо токтоп калат го. Кечирип коюңуз, ошондой эле болуп атасыз. Эми биз деген ответственность алып сиздер менен иштеп атабыз да, мамилеңиздердин үстүндөчү. Мындай кылалы. Эми съемка дегенде эми Гүлназ Чыныбек кыздын кандай гонорар эместир. Там $1000, $10,000, $100,000 эместир. Ошол съемка $100,000 деле отказ кылып, эгерде юридический возврат жазып берсең, моральский ущерб деп ашып кетсе $200, $300 төлөйсүң да. Эми сиздердики деле анчалык эместир. Келиңиздер, ушу чогуу деле видео тартпай эле койбойсуңарбы? Элдин башын айлантпай, эгерде чындап баягы мамиле сезим жок болсо, Асел айым бул сизге көбүрөөк тиешелүү да. Анан өзүңүз да эзилип эле же сүйлөшүңүз Бакыт мырза менен. Же 1% алыңыз, Адилет мырза айткандай, толуктаңыздар да. Болбосо чын биздин башыбызды айланып жөн эле съемкада жүрө бербеңиз да. Бакыттан башка деле көп балдар менен тартсаңыз болот. Баатыр менен, Адилет мырза менен тартып отурсуз. Тилек мырза менен тартыңыз. Мырза да кызганып аны көрөбүз жакында. Кыскасы, келиңиздер, чогуу иштеп эле койбойсуздарбы? Биздин да башыбызды айлантпай, мындай. Ошол сиз юридический отказ кылыңыз. Ошол отказ кылган акчасын биз төлөп берели сизге. Ошол сизге штраф болот да, мисалы, Асел ачып кетти депчи. Ошону. Эгерде мындай серьезныйраак карагылачы биздин эме программага дагычы. Жок, серьезный көз караштан эме болду да, сизге жана башында айтып кеткен. Отура берет окшойсуңар, Бакыт мырза. Аз жана эле сөздөрдү айтасыздар, кайра элечи. Келиңиздер. Бүгүнкү чыгарылыштын демөөрчүлөр жөнүндө кеп кыла турган болсок, албетте бул путевка KG, бул турфирма тажрыйбалуу жана сизге каалаган мыкты саякаттарды уюштуруп бере алат. Турция, Египет, Дубай, Европа жана башка каалаган бардык өлкөңүздү тандасаңыз болот. Ал эми толук маалымат алуу үчүн биз дагы жакынкы учурларда үй бүлөбүз менен жакшы бир саякат кылып келсек деген ниеттериңиздер бар болсо, анда төмөнкү номерлерди сактап алыңыздар. 0999 68 00 68. Путевка KG сиздин бул ишенимдүү тур фирмаңыз. Дүйнөнү кыдырыңыз Путевка KG менен. Урматтуу биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөр, биз программабызды андан ары карай улантта турган болсок, биздин бүгүнкү студиябыздын дагы бир сыйлуу коногу бар. Ал болсо Замир мырзаны чакырып коелу. Келиңиздер. Саламатсызбы? Assalamu алейкум, куш келипсиз. Биздин студияны жасаган өтө чоң жардам кылышкан Аза Декорго бир катыра кол чапып койсок болот. Ассаламу алейкум, кыргыз эли. Саламатсыздарбы, уйгөрмандар, достор. Ушул Аза Декор KG'нин атынан өкүл катары Замир Курманалиев. Ушул сертификатты Исламга жана Назирага берип койгонго уруксат бериңиздер. Ракелде кол чапып Ушул коюңуздар. сертификатта үйүңөр, агууңөр кут болсун, бешик боңор бекем болсун. Силерге аларым тынчтык жана үйүңөргө ушул шарт түз бергенге, мүмкүнчүлүк бергенге, ой жүгүртүңөргө, ишке ашырганга жардам берип кетебиз. Жана ушундай эле биздин Тилек менен Жибек былтыр бизден алган ушул сертификатты. Быйыл да биз колдоп кетебиз. Жардамыңыз ушул болсун. Рахмат силерге. Биздин долбоорубузду мына ушундай колдоого алып турган барлык биздин демөөрчүлөргө, колдоочуларыбызга албетте ыраазычылык билдиребиз.
дагы бир жолу бешик бек болсун. Кудай насип кылса Аза декордон өзүңүзгө керектүү жакшы декор жасап аласыздар деген үмүттөбүз. Ооба, бул белекти болсо бизге кадырлуу конок болуп келген Тилек мырза менен кыз жөөк айымга берели. Апамдын чайы сиздерге белек болсун. Куттуйдон Эх, Гүлназ айым. Биз көрүүчүлөр менен коштошпой эле койсок болот да негизи. Анткени сиздер күткөн, биз күткөн күн эртең дал ушул жерде сонун атмосферада болот. Кудай насип кылса, бийлейбиз, тойлойбуз. Биз жолуктук долбоорунда кайрадан Андыктан сүйүктүү теле көрүүчүлөр, сиздер дагы макияж прическаңыздар жасанып, көйнөгүңүздөр кийип даяр туруңуздар. Анткени ушул жерде сиздер менен биргеликте чогуу тойлойбуз, Кудай насип кылса. Ооба, чындыгында биз жолуктук долбоор бул 100% реалити долбоор. Анткени өз көзүңүздөр менен дагы бир жолу жакшы бир жакшылыкка өтө чоң себеп болосуздар жана көрүүчү болуп куттуктап да жазып турсаңыздар болот. Антан дал ушундай жаркын, жаркыраган маанай менен биз сиздер менен болгону эртең дал ушул жерде көрүшкөнчө деп калабыз. Жакшы туруңуздар. Бакыт издеп калбаямын изинен, биз жолуктук миллиондордун ичинен. Эртең тойго жакшынакай кийинип келебиз, Эртең тойлойбуз. Ооба, бетибизди жууп, 100 000 Тилек унутпа, 100 000ди. Эртең кошумча